Аман Саспаев. Кайнене. Аңгеме. Айылдағы жаштардың бири Самый аскердик милдетин өтөп келген соң, өз айылындағы Закеш деген кызды сүйүп калды. Кар-картаңдар буга көп кошулган жок. Анткени Куда сөөктүн алыста туруп, алыстан сыйлашканы жакшы. Анын үстүнө төркүнү жакындын төшөгү жыйылбай тешет эмеспи. Бирок кыз да, жигит да сүйүүсүн эски ишенимге моюн сундургусу келбеди. Кыздын туулгандагы аты Зайракан эле. Бойго жетип, кадыр баркы ашкан кезде аны баардык эле Закеш деп эркелетичү болду. Закеш кечинде жасана баштаганда энеси да күзгүнүн тушуна келет. Кечинде жасанып кайда барган жатасың? Дейт энеси кызынын эстүү көзүн карап. Күкүндүн үйүнө. Бүгүн кыздар жыйналып бир аз олтуралы дедик эле, деп коет Закеш. Кып-кызыл калп айтып жатканына күйүнбөйт. Эгер чынын айтып, баланча жерде мени Самый күтүп турат, ошого барам десе, анын калп айтканынан жаман көңүлсүздүк туудурат. Ошондо да эненин жүрөгү сезет, ун чыкпайт. Ал эми Самый күнү кечке жумушта болгону ас келгенсип, түн жарымы деген кезде үйгө кайтат. Кайда жүрдүң, каралдым? Деп сурайт анын энеси. Ичтей бирдемени сезет. Эмне айтаар экен деп чечет. Балдар менен эле болдум, деп кайпалактайт Самый. Киного гана бардык. Киноңор жакшы экен? Жакшы, дейт да Самый ыңгайсызданат. Энемден тапкан кызың жакшы бекен деген го деп ойлонот. Ортодо 3-4 ай өттү. Самый Закешке үйлөндү. Биздин элдин салты боюнча келин келгенден кийин аны кайнене белгилүү убакытка чейин кээде 1-2 балалуу болгуча колдо кармайт. Ушул убакыт ишинде үй ишинин баардык жагынан сабак берет. Эгер энеси кызына үй оокатты начар үйрөтсө, аны кайнене толуктайт. Самыйдын ата энеси уул келинине даланды көшөгөлөп, жатаар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүнчүлүк беришкен жок. Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспизби, деди кайненеси. Жаш келиндин спаарак болгону жакшы. Закеш Самыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп, уйсаады самоор койду. Элден кеч жатып, эшиктерди бекитип, жарыкты өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Каттуу үн чыгарып, болуп жаткан сөздөргө да аралашып кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, үй ичинин баардык жумушун бүтүрө берди. Келининин ыйбалуу, ишкер экенин билип, Самыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрчү болду. Тең тушкарларга мактанып, келининин андан да бетер ийиктеп, ийрилтүүнү ойлоду. Бирок жаш келиндин турмушка өзүнчө көз карашы, өзүнчө таламы бардыгын ойлогон жок. Ойлонсо да аны билмексенге салды. Баланы жашынан келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындан карай түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртан тастаңдатып эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Самыйды ээрчитип алып, кээ бир балдар өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажаал келинде, башынан башкарылбаган келиндер деп ойлочу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүгөндөй көрүнчү. Ары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып тургансычы. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндür өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, ал түгүл кээде санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз тура деп ойлоду Закеш. Дагы бир жагынан алганда, иш ушу ойдон кала берет деп ойлогон жок. Бир күнү Закештин кыз кезиндеги достор келишти. Закеш короодон эле чуркап барып, аларды кучактап калды. Кыздар негедир үйрүлүп, өткөн кеткендер жөнүндө сагынгандарын айтышып, короодо бир нече мүнөт туруп калышты. Закеш досторунун издеп келерин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаганда келип, көңүлүн көтөрүп кетишээрин ойлогон эмес. Закештин кубанычы койнуна сыйбады. Жүргүлө, үйгө киргиле, деди Закеш үй жайлуу киши өңдөнүп. Кыздар макул болушту. Көрүү керек, ары жак бери жагын байкоо керек.
Budayдын барар жери тегирмен экенин кыздар жакшы билет эмеспи? Закештин кайненеси ички үйдө жүн тутуп олтурган. Эшик ачылып, кирип келген кыздарды анча жактырбады. Келини жаңыдан жакшы салтка үйрөнүп келе жатканда, тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Закешти ээликтирип, аркы беркини ойлонтуп кетиши мүмкүн да. Сен кимдин кызысың, балам? Деди кемпир плашчан кара кызга. Жаңыл энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүңдөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенчи? Костюм юбка кийип, башына чарчы жоолук байланган ак жуумал кыз Оптулду да жооп берди. Сартбайдын кызымын. Баса, деди кемпир агада. Атаңды тартып мурдуң кырдуу тура. Кемпир келген эки кызды олтура электеле, ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып олтура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысынып көргөн эмес. Алар олтурушкандан кийин бири-бири менен шыбырашып сүйлөп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Ары кысылып, досторунун алдында уялып турду. Корбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби? Деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарды карады эле, алар жок, рахмат, ичпейбиз дегенсип чүйрүңдөшүп койду. Ак жуумал кыз үйдөгү жасалгага тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага токтолду. Тегини ким сайды? Деп шыбырады ал Закешке. Мен дегенди билдирип, ал эгин өзүнө тартып койду. Плашчан кара кыз ээрдин чыгарып башын ичеди. Сен кантип ушуну саймак элең? Бул кезде эшиктен кирип келе жаткан киши болсо, үйдө эч ким жок деп ойлогучалык эле. Ушунчалык тымтырс үйдө эмне өкүм сүрүп, эмне бийлик кылып жатканын кыздар эчтей түшүнүп олтурду. Бир убакта кыздар эмигетели деп шыбырашты да, ордуларынан туруп өтө бир тездик менен короого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда кыздар эмнегедир каткырып жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плашчан кара кыз берке көнү андан бетер күлдүрдү. Менин кайненем ушундай болсо, бир да күн турбас элем, деп да жиберди. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жатканы үйдө олтурган кемпирге даана угулуп турду. Закеш досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип, түшкү чайга камырды. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалуу үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар. Бирок бирдеме жетпейт. Закешти өксүтөт. Анысы мурда өз колунда бар болчу. Турмушка чыкты да андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан да жагымдуу эле. Түшкү тамакка келген Самый даланга кирди эле Закеш буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдөн куру жөтөлгөн үн угулду. Мунусу кемпирдин «Мында киши бар, үйгө кирген кимсиң?» дегени. Самый өзүнө жалт караган Закештин муңайым көзүн көрүп, эмнегедир аяп кетти. Сүйкүмдүү, ары эстүү жашаялынын өңү сынык экенин Самый бирден эле байкады. «Чынын алып чай кой, жертиктебей», деди кайненеси. «Тузду мага жакын койчу, чайдын такыр эле даамы жок». Закештин жүрөгүндөгү жылуулук бирден эле дагы көңүлсүздүккө орун берди. Чайды мындан артык кандай коюш керек деп ойлоду да, ал туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Кемпир чайын иче олтуруп, жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоду. «Эмки кыздар баладан да жаман. Ошолорду алган киши эмне болот?» «Эне, кайсы кыздарды айтып жатасыз?» деди Самый. «Ай, Закештин достору. Короого чыгып алып шаңкылдашат. Ичте иренжип олтурган Закеш бул сөздөрдү укканда абыдан көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп олтуруп, кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. «Ботом, чай койбойсуңбу?» Шашып калган Закеш чыныны ала коем деп сүтүн төгүп алды. Ошол бир көрүнүшкө Самый ичтен капаланып олтурду. Акыл эстүү жакшы келинин мындай каккылап олтуруунун зыяны бар экенин ал сезе турган. Кемпирге эмне жетпейт? Көзүнүн кареги менен кошо тегеренип жүргөн ас келгенсип, көңүлгө тие турган суук сөз угуу Закеш үчүн мүлдө кажетсиз эле. Келин эстүү болсо, бул кайната кайнененин, үйдүн ырысы.
Андай келинди башкаруу үчүн келинден эстүү, акылдуу болуусу кажет. Салт санаага, эски каадага камалай берүү, ысылуу сууктуу сөз угузуп, ичтей кемирүү бул ар кандай эстүү кишини да жолдон аздырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына Саамый түшүнөт. Ал азыр жаш бала эмес. Мурдадан эле энесинин каада сактаганына улам аздап чочулаган эле. Азыр болсо ал чындыкты ачык айтууну ылайык көрдү. "Эне", деди Саамый. "Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз. Бирөөнүн жаш баласын антүүгө болбойт да." Кийинки сөздүн төркүнү Закеш жөнүндө экенин энеси да, Закеш өзү да түшүндү. "Ай, мен эмне кылыптырмын?" деди кемпир. "Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы. Чоп-чоң эле бойго жеткен кыз көчөнү башына көтөрүп шарактаган эмнеси? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат. Жаман болсун деп жатат дейсиңби?" Закеш унчукпай, чата кырбап кетпес экен деген ойдо отурду. Саамый каршы сөз айтып, дагы талаша кеткен жок. Түшүнсө ушу да жетерлик. Энеси болсо Саамыйдын Закешке болушаарын ачык түшүндү. Муну ал мурда эле болжолдогон. Ортодо дагы бир нече күн өтө чыкты. Закеш жаңы түшкөн келин болгон соң жумушка чыга элек болчу. Келиндин эртеси эле жумушка чыгуусу кандайдыр ыңгайсыз эле. 1 ай, жарым ай убакыт өткөрүп барып, анан иштөө ылайыктуураак көрүнөт. Азыр болсо ишке чыгуу Закеш үчүн эшикке чыгуу болду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен эрмектешсе көңүлү да көтөрүлөт. Бугу жазылат. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо да кутулат. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай жооп берди. "Элден журттан уят эмеспи? Жок дегенде 3-4 ай тура тур. Жетишпей жаткан эмне бар? Баякынын келини 1 ай боло электе эле кызыл чотоп жүрөт дебейби эле?" "Инилеримди сагындым. Үйгө барып келсем дедим эле", деди Закеш акырын гана. "Инилериңди сагынсаң чакыртып ал, уят болот. Жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса." Закеш дагы тим болду. Саамыйдын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине көп аралашчу эмес. Бирок ошо күнү кечинде ал кемпирине келини жөнүндө биринчи ирет сөз айтты. "Азыркы жаштарды билбейсиңби? Закештин эркине койсоңчу. Мейли барам деген жерине барсын, эстүү бала көрүнөт өзү." "Тим жат", деди кемпир абышкасын чыканагы менен укуп. "Мен эмне, жаман болсун деп жатамынбы? Өзүң бил. Баркыңды кетирип аласың го. Сен берген тамакты ичип жөн отур. Болбосо кубаш каласың. Булар кетишчү болсо мен сенден кетем, байка. Ал бизди сыйлаган үчүн ыраазы болушуң керек. Ким билет анын кетип калаарын. Унчукпа." "Кап, сага Кудай бардыр", деди да чал арбоонады. Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийинки сүйлөшүүнүн карттар жагындагысы ушуну менен тынды. Ал эми жаштардагы да дал эле ушул маселенин өзүн эки түрдүү чечти. Саамый: "Биз деле башкалар өңдөйбүз. Туурасын бетке айтуу керек. Ага көнбөсө бөлүнөм. Сүйгөн жарымды кылмышсыз эле кажылай беришине жол койгум келбейт", деди. Закеш болсо буга каршы. "Буларга катуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнөт" деген пикирде болду. Бул өңдүү принципсиз кечиримпоздукка Саамый көнө койгон жок. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушу баштан энемдин терс жактарын айта жүрбөсөк, акыры түбү ким билет, бир көңүлсүздүк туулуп да калар. Ошол үчүн мен эртең эле ишти козгоймун деген ойду Закешке каршы койду да, ошол оюнда бекем турду. Айтканындай эле эртеси Закеш эшикте жүргөндө Саамый өз пикирин ата-энесинин алдында ортого коюп калды. "Эне, сиз көп каада сактабаңыз. Мен өзүм теңдүү жолдошторумдан уялып жүрөм." "Каада сактаганың эмне? Дайыны жок сөздү козгоочу балам", деди энеси. "Мунуңуз болбойт. Закеш жумушка чыксын. Үйүнө барам десе барсын. Закеш эч кайда барбайт", деп кесип айтты кемпир. "Ал сага арызданып жүрү. Катыныңа болушуп эниң акыл айткандан уялсаң болот." Эшиктен Закеш кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир көңүлсүздүк бар экенин сезе койду. "Чындыкты айтуу керек. Минте берсеңиз бизден айрыласыз", деп жиберди ачууланган Саамый. "Сен кетсең, биз өлүп калат бекенбиз. Кет. Сени тууп ушул даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол." Кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылып турган жүккө жетип барды. Ал мына бул дүйнөнү, ал баарын."
Заматтын ортосунда жаздык төшөк, жууркандар биринин артынан бири далан үйдү көздөй учуп түшүп жатты. Кемпирдин кыялын билген чал күңкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кылаарын билбей эшик түбүндө турду да калды. Чатактын мынчалык ырбап кетиши жөнүндө ал ойлоп да койгон эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Азезилди азгырып Самыйга тыйып алган соң, карган ата энесинен бөлүп алып, жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлогондо сай сөөгү сыздап турду. Самый да муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке кийирем деп ойлогон. Бирок өз колу менен айдаган эгиндин ордуна кoko тикенек чыгаарын ким билиптир. Энеси карасанатайлык менен булардан кутулайын деп жаткансы да. Мейли, жылан чакпай жылкы теппей, өзүнчө эле эл журтка күлкү болоор ишти козгосоң, менин эмнем коройт. Биз өлбөйбүз. Кана, ишти байкаша жатаарбыз деп ойлогон Самый бирден эле ачуунун кулуна айланды. Даланда чуркап чыкты да энеси ыргыткан төшөктү короого ыргыта баштады. Мына кетсе мына. Азыр жогол, экинчи көзүмө көрүнбө, деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып турасың? Ал Закешти карады. Кылаарын кылып коюп, кылжип менен бууп коюп, эмнеге жылмаясың? Баса жогол, сен эмес өз баламдан жакшылык күтүп турганым жок. Эшиктен Самый энтигип кирип келди. Өңү кантылап кетиптир. Кий кийимиңди, деди ал Закешке. Биз артык баш экенбиз бул үйдө. Закеш кыймылдабай ордунда тура берди. Анын акылдуу көздөрү жертиктейт. Көтөлбөгөн бактысыздык агада өзүн көрсөтүп турган эле. Самый калып калган 2-3 китебин алып короого, өзүнө тиешелүү буюмдар чачылып жаткан жерге ыргытты. Полду ое басып, энесин жандап өтүп, дагы бирдемем калган жокпу дегенсип үйдүн булуң бурчтарына карап, кайра келип чыгып жатты. Көчөдөн өтүп бараткан Самыйлардын кошунасы короодо жайнап жаткан жууркан төшөктү көрүп, акырын басып, уруш-талаш болуп жаткан үйгө кирди. Самый бактсыздыгын концерт көргөзгөндөй кызга карап, анысы аз келгенсип, калпычынын аралаштырып, жомоктой жүрмөсү бар эмеспи? Кошуна үйгө кирген соң, ой, эмне болгон силерге? Уяткон мунуңар, деди. Самый андан бетер кызып, жүр дейм, эмне кылып турасың? Же айланган турасыңбы? Деп келип, Закешти каруудан айылып, даланга сүйрөдү. Бирок Закеш даланга да чыкпай койду. Ал Самыйдан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү элге. Ой балам, Самый, эмне болгонсуң? Деп кошунасы ага жакындады. Самый андан бетер күчөп, кошунасын да кагып таштады. Сиз аралашпаңыз, деди ал. Өз жөнүңүзгө кете бериңиз. Ал Закешти алып кетмек болуп, билектен алды эле Закеш колун жулуп алды да Самыйдын көзүнө тике карады. Мен эч кайда кетпейм. Каттуу айтты ал. Силерди бөлүп жарган келди дейсиңерби мени? Самый да, анын энеси да, кошунасы да Закештен мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күткөн эмес. Самый эмне дээрин билбей туруп калды. О, акылыңдан айланайын, Закеш, деп жиберди кошунасы. Бербей өөрчүп бараткан өрттү ыгынтаап бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен. Самыйдын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил балалык кылганына өкүндү. Бирок тышынан аны билдирбестикке тырышты. Абыдан карара күйгөн өңдөнүп, кара күчкө сүйүнө берди. Кеткиле. Бириң жакшы киши бол, бириң күч көрсөтпөй. Акыры бир күн кетесиңер. Ушу башынан жоголгула. Мына ушул кезде Закеш зыпылдай басып барды да, кайненесин кучактап өпкүлөп жиберди. Көлөкө мен экен. Мен кетпеймин. Муну баштаган мен эмес. Самый эшикти көздөй жөнөдү. Кишилерди өмүрүндө кара ташты да ээртеп жибере турган, мээрим үстөмдүк кылган минуталар сансыз экенин эсиңе ал окуучун. Четти карап турган кошунасынын жүрөгү элжиреди. Кемпирдин көзүнөн жаш томулонду. Эртеси эртең менен Закеш тура электе кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп Закеш тез турду да эшикке чыга берип, верандадан кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктабыраак сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунд карап турду. Эркин жүрчү, садаган кетейин. Эркин жүрчү. Инилериңди көрүп кел, киного бар. Мен өз эниң эмесминби? Аңгеменин аягы.